Баягы эки революцияда болгон көндүм адат, баягы бийлик басып алуулардан кийинки дагы бир мүнөз калыптанып калган да, кайсы кызмат бош болсо же болбосо кайсы кызматтын директору же министри жок болуп атса барып туруп басып алган. Бүгүнкү күндө ошол кайталанып атат да. Бул басып алууларга каршы биз кандай кылышыбыз керек? Эмне кылышыбыз? Же жөн коелу? Бул жерде жанагы партиянын, мен сиздин трибуналыңызды пайдаланып интеллигенция өкүлдөрүнө айтат элем. Интеллигенция өкүлдөрү да чүнчүп бүттү. Ар бир убакта жылт этип улам бир партиянын оюн айтып, мен дагы билесиңер бир партияда жүрдүм. Бирок бүгүнкү күндө мен жалпы сүйлөп атам. Мен бүгүнкү күндө бир партиянын кызыкчылыгын көстөгөн жер айтып аткан жерим жок. Ушуга айта турганда заман келди. Аксакалдарыбызга, журт аксакалдарына. Эй, токтоткула. Токтоткула. Бүткүл элдин каргышына каласыңар. Кыргызстан мамлекети жок болуп кетти деген силердин мойнуңарга түшөт. Силер жоготатсыңар. Мына биз жоготуп атабыз мамлекет бүгүнкү күндө. Мамлекетке ишенген чоң структуралык түшүнүктөрдү жоготуп атканыбыз, бул мамлекетти чекерден кертип жеп атканыбыз. Мамлекеттин тагдыры бүгүн мындайча айтканда кыл көпүрөнүн үстүндө тур да. Кыл көпүрөнүн үстүндө тур. Жок, дагы эле тигилер. Жыртаңдап теледорго сүйлөсө укмуш. Беттери майланышыпчы. Укмуш. Мелечи ак ниети менен бары. Ак ниети менен бары Кыргызстан үчүн, кыргыз өлчү бары ак ниет экен да. Ана эмне чукул албай атасыңар? Эмне чырчы албай атасыңар? Кара ниеттиң анткени сен. Сен ичин кара. Ичин кара. Ошон үчүн жыртаңдап, эптеп, элге бирдекени сүйлөп, тигил жакта болсо жыртаңдап, кызматты өлүп, жаланып отурсуң, штекейиң агып. Ана мына ушул ситуация. Анын баарын эптеп жаап жашырып атышат. Баары ак ниет. Сүйлөсө. Ак ниет